Assalamu алейкум, урматтуу жалпы бизден YouTube көрүүчүлөр. Сиздерге бир жакшы, пайдалуу видео чыгаргыбыз келди. Сарай боюнча 26 размерде сарай бул. Биздин видеону аягына чейин көрүп, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар достор. Мага жакты деген лайкты басып коюңуздар, лайктан берип. Бүгүн 7 декабрь 2022 жыл. Нокат шаарындагы туугандар. Бүт ээсинен бир баштан баштап сурап беребиз. Размерлерин, канча акча кетти, ошолордун баардыгын сурап сиздерге маалымат беребиз. 26 болгон сарай. Мына ушундай. Бул жагы ошо ойго улаштырып койгон агылыптыр. Бисмилла. Охо. Ошондо bunun ичинен ичи 580 болуп калат туугандар. Мына койгоронун ичи канча болуп калат ошондо? 6га 7 да. 6га 7, а? Торсундар терек кылыптыр. Буну наркы малканасы былтыр болгон. Бул койганасын быйыл улаптыр. Торсундар теректен экен. Теректерди коюп эзиптир. Профилдерди коюп. Бул жерге примерно 10 кой батат да. 10-15 кой. Анан бул жагы дагы бар негизи. Эми бул жагын быйыл жетишпей калыптыр. Туугандар, эң кызык жагы бул жакта ушул 2 дерезе коюптур пластиктен. Азыр үстүнө дагы чыгып көрсөтөбүз. Бул ошол малканасы. Ал ичинде малдар бар да. Бисмилла. Охо, машалла. О, ичи жылуу го, температура. Бир 10-15% жылуу экен ичи. Ушул. Бунун ичи ошол 5-20 ичи. Ичинен ичи. Узуну 10 метр толук. Мол бир малдын ортосу бул 2 метрден окшойт а? Жок, бул жерде да бирөө бөлүнөт. 120дан. Кыскасы мол 2 профилдин ортосуна 2 мал батат экен да. 2, 4, 6, 8 мал нормально батат экен да. 8 тага. Бунун үстү карагай торсундары. Буну былтыр салган. Быйыл ошонун ар жака бир койгороосун улаптыр. Бул канча акча кетти тууган вообще? Батканага. 150 кетип калды окшойт. Наркы эме кошулуп, койгороо кошулуп. Бул жака кирпичке где-то бир 8 миңдей кеткен, а? 8 миң кирпич кеткен. Наркы песке була канча кетти? Кирпичке, наркыга. Канча? 400 штук, а? Bunun акырдын будан бул жагы размери 1 метр. 1.10 болуш керек. 1.10, а? Бул жагы канча? Бул 15. 15. Бул жагы деле 15. Акырдын ичи 50. Бул жерден мал турган жерден бул жерге чейин 180 экен, а? Ошондо ичи нормально болот экен, а? Кеңири болуп эле, а? Проход да 1 метр. Проход да 1 метр араба батчу. Күрөк батчу 40 сантиметр экен. Нормально экен. Өтө сон. 5 малга азыр ушунча ысытып коюптур. Значит, 8 мал болсо, ичи нормально ысытып болот экен дагы ама. Күн тийгенде ана пластырды ачып койсо, ал жактан күн тиет экен. Жакшы. Өтө сон. Туугандар, лайктан басып коюңуздар, ой пикирлер жазып. Бул жакта грант бар экен. Грант даяр экен. Ана. Грант даяр экен. Булар саануларбы же өгүздөрбү? Аралаш. Наркы эми туат. Наркы. Экөө болсонган өз бар ургач. Чекеден ургач экен, а? Төрдө чекти шачы бар. Бул жердеби? Чөп турган
Таммаштан үстүдөн тешикче коюптур. Мына профилдерди ма жайлапсыздар. Чоңдон коюштур. Бул жактар автомат коюптур, а? Безопаснийга. Жакшы. Өтө сонун. Аз сыртына дагы жакшы көңүл буруп тартып беребиз. О, бул жагы шатыны тепкичте эзиптир. Охо, үстүнө канча миң пресс батат экен? 1000 үчтүк батабы? Одан көп батат. 1200 баса. 1200, а? Өтө сонун. Жерде башка. Канча шипыр кетти ошондо? Шипыры. Шипыр эсимен чыгып калды. 3, 5, 4,5 катар кетиптир, а? Ооба. Ошондо 4,5 катар болсо 20 метрге көбөйткөндө 20га. Ар бир катарында 20дан кеткенде 80, почти 90 үчтүк кетти да шипыр. 90 үчтүк. Вообще суммасын дагы айтты. Мындай, бирок бул малканасы былтыр болгон, бир аз материал арзаныраак эле, быйыл эми бир аз кошулат да, бир аз кымбаттады. Анан ошого эгер сарай салыш керек эле дегендерге ушундай көрүп, кичине болсо дагы пайдалансаңыздар, пайдасы тийсе жакшы. Бул койгоросун бул жерден бөлүп эле астын четке тартып, көп күн сууса көлеңке табып болот. Күн суук болуп кеткенде бирок азырынча боло берет. Мына ушундай туугандар. Дагы комментарийга жазып коюңуздар, кандай видеолор тартып чыгарайлы. Биз да колдон келишинче буйрушса тартып чыгарабыз. Сиздерден лайк болсун, бизден кызмат болсун. Баардыгынан Алла разы болсун. Ушу менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Бул асты жагы жакшы экен, портер келип чөп ыргытканга дагы жакшы, өтө ыңгайлуу болуптур. Астына стяжканы куюп, өтө сонун болуптур. Келечекте жазда салам дегендерге ушундай көрүп, кичине болсо дагы пайдаланыңыздар. Ошол эле бул жагы көмүркана экен. 2,5 метр отунгана көмүркана дегендей. Мына ушундай туугандар.